Эми жабдыктар эски болсо оңдолсун. Эмнеге каршы болосуз? Ар бир адам Кыргызстандын ар бир жараны муну туура эле түшүнсөк болот. Эскини жаңыртуу бар да. Антпесек эски утур бузула берет. Чыгымга учурай беребиз. Кайра чыгым кризис пайда боло берет да. Ошон үчүн жаңыртып алсак жакшы эле болот. Менимче ошо жакшы эле нерсе. Мага эмне кылдың, ата-энем эмне кылды, мамлекет эмне кылды дебестен биз дагы саным кошолу. Ар кимибиз алыбыздын жетишинче туура ой жүгүртөлү. Кудайым ой жүгүртүүнү баарыбызга ошон үчүн берген. Туура ой жүгүртөлү. 23 түйүндөн эч нерсе болбойбуз. Мен кошулам. 1-2 күн мурда Садыр Жапаров өзү элге кайрылганын угуп, ошол кайрылганына байланыштуу мен туура эле көрдүм да, туура эле. Башка мамлекеттерге караганда бизде электр энергиясы арзан экен, башка мамлекеттерде кымбат экен. Мамлекет деңгээлде неме болсо мен макулмун да. Туура эле менимче. 23 тыйындан кошулса 1 сом. Өчүрүүлөр болбосо, свет убагында болуп турса, туура эле. Макул элесизби ошол 23 тыйынга көбөйтүп, жабдыктарды оңдойбуз дегенди? Макул, 100% кошулам. Өзүбүз мамлекеттик кызматка ким өнөдү? Өзбекстан көбөйбөйдү эч качан. Россия келип көбөйбөйдү бизге. Өзүбүз оңдомаса ким оңдойт? Тоо келди, тоо сүйлөсөң туканы жокму дейди, ашыңды кандашым гап тоочу. Эми анысына кандай дейт, көпчүлүк билет да, менин пикирим баардыгына көнөрөбүз да. Арзаны кымбат болсо эмес деп жашоо да. Өчпөсө болду. Жок, жакшы эле. Өзү негизи көтөрүлсөчү ошол бирок бул жагын жана 70 тыйынды 1 сомго көтөрүп туруп, анан дагы кайра баягы 1000 киловаттан кийин дагы 2 сом 10 тыйын болсо сәл нитураак болуп калат ошолчу. Менин оюмча. Если единый тариф болуп бар жогу 1 сомдон болсо, майлы 1 сом эмес 1 сом 10 тыйын кылсын, ошондо жакшы болот. Эл эмне болсо ошо да мамлекетке пайда болсо болду да. Ошо кризистен чыксак колдойм да. Элдин баары кризистен чыкса жакшы да. Негизи өчүрбөгөн жакшы эле да. Кымбаттаса деле, арзандаса деле бизге кыштын күнү ошо өчүрбөштүн ремонтун кылыш керек эле да, күз маалында. Буга мен макул эле эмес, себеп азыр немелер эскирген деп атпайбы бардык немелерчи. Ошого караштуу макул эле.